Ассаламу алейкум, урматтуу бизнес медиа KG YouTube каналын жана ошондой эле Instagram, Facebook баракчасынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, бүгүн негедир койлор өткөндөгү базарга караганда көбүрөөк семиз малдар да кирген, козулуу койлор да кирген. Маалымат калтыр айта кетейин, курман айт чукулдап келаткан себепкеби айтор семиз малдардын баасы көтөрүлүп калыптыр. Жана ошондой эле соода кыймыл дагы башталып болуп жаткан убагы экен. Маалымат катары айта кетейин дагы, күнгө жекшемби 17 май 2026 жыл. Ушул нерсенин баарын толук түрдө көрөм десеңиздер, биздин эфирден алыстабай видеонун башынан аягына чейин көрүп чыгыңыздар, жана ошондой эле өз ой пикириңиздерди комментарийга жазыңыздар, жана ошондой эле катталганды унутпаңыздар. Урматтуу туугандар, булар бүт эки тиш окшойт, ургач эркекпи булар? Эркек экен. Ушундай болгон, байланган, эттүү. Муну канча ай байлагансыз? Канча айдай байлагансыздар? 3-4 ай байланыптыр. Машалла, жакшы. 3-4 ай байланыш деле бул өтө чоң эмгекти талап кылат. Мунун басын канча деп атасыздар? 24 болсо элеби? Же кичине соода болобу? Кичине соода болобу? Болор эле 24 000 сом дейт. Мына ушундай болгон жакшы эттүү семиз, мындайча айтканда эки тиш болуп калган козулар. Урматтуу туугандар, монда ушундай болгон семиз, мындайча айтканда койлор байланган. Жаштары бүт эки тиш, 4 тиштин айланасында экен. Ушундай болгон койлор. Баалар 20 000ден бардыңкы тең, Ушундай болгон койлор экен. Баалары 20 000 сомдон. Базар мындай баа чарып сураштыбы? Базар баа чарып сурап атчабы? Канча чейин сурап атат? 18,5. 18,5га чейин суралып атат дейт. Бирок бизде суралып атканы бул баага бербей атабыз дегени да. Өзүнүн баасы болсо уктуңуздар. Номериң барбы? Айтчы. 707 702 46 47 53. Мына ушул койлорду алам десеңиздер, же болсо кызыксаңыздар, ушул номерге чалып, ээси менен түздөн түз байланыша аласыздар. Урматтуу туугандар, могул ушундай болгон кочкор экен. Баасы канча байке? Баасы 35 дейт. Жашчы? 4 жаш экен, мында чыккан 4 тиш, эки эле тишпи? Эки эле тиш дейт тиши. Канча чейин сурап атат, баа чарыштыбы? 32,5га бербей жатабыз дейт мына ушул кочкорду. Мына урматтуу туугандар, могул ушундай чакан болгон кой экен. Мунун баасын канча деп атасың? 24 000 сом. Байланган бул? Канча айдай? 2-3 айдан бери эле байланып жатат дейт. Мунун жүнү аябай сапсайган себептен семиз арыгы жакшы билинбейт экен көрүнүшүндө. Ошондо мунун жашы канча болуп калды? Төгөрөк, жашы төгөрөк экен. Канча чейин сурап атат? Баа чарыштыбы? 20-19 ушул баага чейин сурап атат дейт. Урматтуу туугандар, могулар бүт косулуу кочкорлор экен. Могул косу болсо мен өткөндө тарткам 100 000 сомдук кочкорлор деп. Ошол мындайча айтканда баласы экен. Мунун баларын канча деп атасыз байке? Баары тең эле? Баары тең полный 30 000 сомдон дейт мына. Ушундай болгон кочкор козулар. Мындай сурап атабы баа чыгарып? 28,5 сура дейт. Булар азынча баа чыга элек, Урматтуу туугандар, могулар бүт семиз койлор экен. 2,5 айдын теретеси байланган дейт. Мунун жаштары канча ошондо? 4 түш төгөрөк койлор экен. Бүт койлор, Бүт койлор экен ушундай болгон. Баалар канчадан болот анан? Бүт баары эле 28 000 сомдон дейт баалары. Мына ушундай болгон семиз койлор. Канча чейин баа чарып сурап атат? Канча чейин сурап атат? 25ден берген жоксуң. 25 000 сомдон берген жоксуң дейт мына ушуларды. Урматтуу туугандар, маалымат катары айта кетейин, азыркы убакта эмнегедир төлөө жана ошондой эле башка нерселер да өтө көп болуп атат. Жана курман айтта чукулдап келатат. Семиз малдардын баалары ушинтип көтөрүлүп жатат. Жана ошондой эле семиз малдар деле өтө мурдагыдай көп эмес, чаканыраак санда кирип жатат. Мунун бааларын канча деп атасыз байке? Онуңуз канча? Карасы. 28. Бул кой окшойт, 4 тиш ирикпи? Канчага сурап атат муну? Канчага сурап атат? Баа чарыштыбы? 25 000 сомго сурап атат дейт. Бул экөө кой окшойт му ортодогу? Мунун баасы канча? 20 000. Мунуңуз кос окшойт, эки тиш мындайча айтканда. Токтубу? Токту экен. Мунун 20 сурап. Үчөө тең байланган, Жакшы, машалла.
Могу кочкордун баасы канча я? 60.000 сом деп атыр. Мына могу коюлган кочкор. Куйругун болсо көрдүңүздөр. Өзүнүн куйругу чоңураактай көрүнөт экен. Канчага чейин унун жашы канча болса? 4 ишпи. Жаңы төгөрөк болуп атат дейт. Канчага чейин сурап атат баа чыгарып? 40 миңге чейин сурап атат дейт. Жакшы. Ушундай болгон кочкор экен. Мына ушул кочкордун эле жанында ушундай болгон койлор бар экен. 2 тиш, 4 тиш. Балары канчадан булардын? 18 миң сомдон дейт. Мындайча айтканда чар балык койлор. Мына ушул үчөө жана мояктагы четте бир ак бирөө бар экен. Мына урматтуу туугандар, былтыркы мындайча айтканда козулар чар балык малдык дейт. Ургач же эркек булар? Ургач эркек. Бүт ургачы. Балар канчадан? 17 миңден. Баа чыгарыштыбы канчага сурап атат? 16 миңдин айланасы сурап атат дейт. Мына ушундай болгон ургачы козулар. Козулар ургачы чоң-чоң мына. Жакшы. Козулары чоң ушундай болгон. Жакшы койлор экен. Козулары жакшы экен чын эле. Козулары өзү эттүү. Койлор болсо жапжаш койлор дейт. Мында 4 тиш дедиңиз булар? 4 тиш койлор экен. Мына жапжаш ушундай болгон. Ушул жапжаш койлордун баасын канча деп атасың ана? Ар бирине козулар менен 24 миң сомдон суралып жатат дейт. Үйдө көппү баш? Бар, Канчадай баш бар? Өле бирок сатылбайт ушулар. Ушуларды сатылабы? Көп баш сатсаңыз клиенттер көп бизде дагы ала тургандар. Мунун баасын канча деп атасыз? 2 тиш. Мунун баасын 20 деп атам. Бул 2 тиш, бул дагы колсу менен баасы 20 миң сом. Негизи канчага сурап атат? Бачар ошо да? 19 дейт, 18 дейт, ар кандай сурап атат. 18-19га чейин сурап атат дейт, бирок келишпей атабыз дейт баасын. Пирас кошсо берилет экен. Булар деле канчага чейин келип атат баалар? Буларды деле 22 тегерек сурап атат. Козулар чоң ургачы. Козулары чоң ургачы. Эгер көп баш алам деп тургандар болсо, чалса болот. Номеринизди айтыңыз жанда. 703 97 45 03. Эгер көп санда ушундай болгон козулуу койлорду алам десеңиздер, мына ушул номерге чаласыздар жана ушул койдун ээси менен байланыша аласыздар түздөн-түз. Токту боруктар бар ассортимент бар дейт. Мына урматтуу туугандар, моголор бүт козулуу койлор экен, мындайча айтканда 4 баш бар дейт. Койлордун жаштары канчадан ошондо? Канча бир? 4 тиш төгөрөк, 4 тиш төгөрөктүн айланасында койлор экен, ушундай болгон козулары чоңоюп калган. Баларын канча деп атасыздар аны булардын? Канча? Могул өкө 25 миң сомдон дейт. Могул болсо семиз кой экен, бул баасы 30, баасы 30 миң сом. Булчу? 26 деп атыптыр. Бул да козу менен. Козу жок экен. Бул не? Байланган койбу? Эркек болуш керек, мындай чыккан ириге окшойт да. Булардын баалары 18 миң сом козусу менен. Бул канча? 16 миң сом. Монуңуз боос окшойт, Кысыр эле, курсагы чоң болгондон ойлоп жатканда керебиз болчу. Бааларын уктуңуздар, ошонун айланасында сатылып атыптыр. Урматтуу туугандар, кичики козусу менен ушул кой баасы канча мунун? Баасы 18,5 миң сом дейт. Көрдүңүздөр, мунун жашы канча? 2 тиш эле окшойт, 2 тиш сайлык козу, мындайча айтканда тууп койгон мезгил экен ушуну. Канчага чейин сурап атат мун? 16га чейин сурап атабы? 16га чейин сурап атат дейт. Урматтуу туугандар, иттүү боруктар курман айтка канча айдай байланган? 3 ай байланган. 3 ай байланган экен. Эң көбү. Баалары бүт 25 миңден ба? 25тен кыскасы бул дүң мындай түш беребиз дейт. Кимде ким курман айтка бүт ылайыктуу, Бүт ылайыктуу. Курман айтка кыскасы ким сойгонго мал издеп жүргөндөр болсо, ушулар жакшы вариант экен. Мындайча айтканда, байке өзү дагы дин жаатында жүргөн байке, ошол курман айтка бүт ылайыктуу дейт ушулар. Номериңиз канча? 507 99 66 19. Атбашынын өзүндө кимде ким керек боло турган болсо алам десеңиздер, зарыл болгондор ушул номерге чаласыздар дагы, ээси менен түздөн-түз байланыша аласыздар. Байке, бул эчкиңизди канча болосуз баасын? 14. Улагы менен кичикей 10 миң сом дейт. Мунун жашы канча ошондо өзү?
Иә. Жашы қанша ешкінің? 2 тиш ешкі екен мындайша айтқанда. Биринчи тууту. Қаншаға чейин сурап жатат негизи? Баш ачтыбы? Иә. Қаншаға чейин сурап жатат? Баш ачтыбы? 8,5. 8,5-га. 8,5 миң сомго сурап атат. Өзүңүз канча берейин деген оюңуз бар? 10 бердим. Болчу эле. Же азмасы түшүп калып белеңиз. 9,5-га чейин берет окшойт десеңичи. 9,5-га келсе берет окшойт байке. Негизи 10го бермекмин дейт. Мына урматтуу туугандар, могул жерде шыгыратып мындай жеткен мылтыр кулактарды тизип койгон экен. Баалары бүт 8,5 миң сомдон дейт. Мына ушулардын бүгүнкү базарда болуп жаткан улактардын баасы.